тараза жылдыз батқанда, таң ағарып атқанда, аталар тұрып үйінен ары бері басқанда, апалар тұрып чақалып қородон уйларын сап жатқанда, қоростор қиқырып, қоростордағы қиқырып, бұлбұлдар сайрап бақтарда, эми Кудай буйруса, мынакей эфирге дагы биз келдик, булар даяр экен тартканга. Акын болгондон кийин биз албетте даяр айтканга. Эмне жетсин деп тилеймен ушу эл менен амандашканга. Жакшылык болсун ылайым, жакшылыгын аруак бере берсин Кудайым. Жалпы кыргыз элине мен дагы жалаң жакшылыктарды сурайын. Мына маңдайымды капталымды карасам, маган азыр ар кандай жооп беришет, Кайырбек менен Гүлайым. Эми Кайырбектей жигитти Гүлайымдай сулууну жакшылап андан угайын. Айланайын Кайырбек, жаркылдаган Гүлайым, анан силерге көңүлдү бурбай эмне кылайын. Азыр биртке ырдайын, анан кезекти дагы суунайын. Оң ала тоо кыргыз жеримде жалаң жакшылыктар орносун, жаманчылык болбосун. Жалпы кыргыз элимди жараткан Алла колдосун. Азыр бир четин карап олтурсак, кымбатчылык каптады. Кыжалат кылат адамды бар кымбаттап эле жатканы. Продуктунун баалары тимелең асманды чапчый баштады. Ой, мына күнү түнү күпүлдөп кээсинин тамакка жетпей тапканы. Ал эми аман болсун деп тилейм, эң негизгисин жашкары. Ачык болсун деп тилейм, ой, агайын элдин асманы. Ой. Азаматсыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздар сыналга жакыныраак келиңиздер дейли. Дал ушул жерден жалпыңыздардын назарыңыздарга дал ушул күпшүңдөгөн мүнүшкөр шум карына жем берет, ошондой эле бир мисал ырыма комуз дем берет деп 3 про жалгыз тек 3 кыл комуздун колуна кармап сиздерге төкмөлүк өнөрү менен жалпы калайык калк жумурай журт менен саламдашуу, амандашуу алган. Төкмө келсе төрбөшөт деп эсби кесиптеш. Бизден коптосу жабызга конок келип калды. Төкмө акын агабызды жакындан тааныштырып өтөйүн. Тынчтык Эсенбай уулу. Мына жакында эле Тоголок молдонун 120 жылдыгына, 160 жылдыгына жана Айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгына карата айтыш болду. Ошондон 3-чү орунду алдыңыз. Биздин билишибиз сыйлык кут болсун. Алгач ошондон баштайлы. Деги эле кандай өттү? Кандай сезимдер болду? 3-чү орунду алган кандай экен? Баягы баары тең Кудай Тааланын буйругу менен болот. Кудай Таала ошо буйруп коюптур 3-чү орунду. Анан ат чуркабайт, бак чуркайт дейт Кыргызда. Анан баягы бак, оомат ооп, жакшылык ушундай келип калган учур экен. Тандоо турунан эле эң башынан эле мен эртең тандоо тур болот дегенде ойлонуп баягы эмне жөнүндө кандай нерселер болот, эмне сөздөр болушу мүмкүн, ойлонуп атып анан такыр уктай албай койдум да, негедирчи. Уктай албай, ары тоголонуп, бери оонап, нары оонап, ошентип жатып саат 3-төрдөн өтүп уктап, анан эртең менен эле уйку канбай эрте саат 9-га барыш керек болчу. 9-дан баштап тиякта каттоо жүрүп, 10-ду айтыш тандоо тур башталмак Ктерде. Анан эртең менен ошо Ктерге келгенден кийин эле Кудай Таала насип кылып 42 акын катыштык жалпы жону. Анан эң акыркы жуптун
22 жұп болду, 21 жұп. Биз 20 жұп болдук. Мен ошол жаштардан чыгып келаткан белгилүү болгон Болот Назаров менен жұп болуп экөөбүз айтыштык. Анан жакшы бала алып тандоодон өтүп, эртеси күнү филармония залында айтыштык. 2 күн айтыш болду. 2 күн айтыш болду. Жакшы бир сезимдерди калтырса керек менин оюмча. Ошо менин оюмча ошо жеке өзүмдүн эме бул финалга чыгып элге таанылып калган акындар менен айтышкан өзү эле чоң сыймык да. Ооба, деги эле ушул баягы сыйлык сиздики, сыймык биздики десек дагы жарашат, ошол жерден деги эле ушу сыйлык алган соң сыйлык өзү менен кошо чыгармачыл инсандарга алдаганча дагы да болсо жоопкерчилик ала келсе керек бул тарабынан. Бул баягы өзүмө эң биринчиден стимул деп сезем. Анткени чыгармачылык адам биринчиден жалкоо болбошубуз керек. Анан бул кайдыгерлик болгонубуз өзүбүзгө өзүбүз кыянаттык кылган болот. Анан буюрса ушул финалга чыгып орун алышым өзүмө стимул болду. Мындан ары аракеттерди кылып, элибиз, жерибиз үчүн Кудай буюрса кызмат кылганга даярбыз. Алыскы 9 тоrodон бери келип турасыз, менин билишимче. Негизи төкмөлүк кайдан келип чыккан? Мындай баягы айтат го, ата жактанбы, деги эле аккан арыктан суу агат дейт эмес. Бул төкмөлүк өнөрдү деги эле атадан балага өтө турчу өнөр десек болобу же табият тарабынан бериле турчу өнөр болуп саналабы? Негизи тарыхта бизден улуу курактагы санжыра билген, сөз кадырлап билген, көптү билген кишилерден көп угам да мен. Негизи кыргыздар мурун илгери жалаң жамактап сүйлөгөн көбү дейт да. Ансаранда биздин чоң аталарыбыз да жамакчы болгон, жамактап сүйлөшкөн, кепке чоркок болгон эмес да. Ушундай кептин чечен болгон десек болот. Ошо тайкелерибиз жактан дагы тайтабыз да ыр жазган өз акын. Демек сиздердин баягы жет атаңыздар да бар экен десек жаңылышпайбыз, Анан айтып өтсөңүз, деги эле акындын мектеби дасторкондун чекеси деп айтылат эмеспи? Баягы коурашып отурганча көп алым сабак айтышып дегендей. Анан деги эле ушул айтыш алдындагы даярдыктар кандай болду? Ошол туурасында айтып өтсөңүз. Бул айтышка мен негизи анча деле ушу даярдык кылган эмесмин, чындап элечи. Анан баягы сиздин даярдык кылбаганыңыз ушул болсо анда. Даярдыкты чындап эле мындай баягы тандоодон өтөмбү же өтпөй каламбы деген ойдо болчумун. Кудай насип кылып баягы жуптан да болуп калат кээде. Ошо Болот Назаров менен чыгып, ал менен алым сабак кылып, анан экинчи күнү ошо биринчи айлампада Идрис Айтбаев агабыз менен жұп болуп калдык. Өкөс баягы. Бул акын десе эле эми даярдануу десе ар ким ар кандай түшүнүшү мүмкүн да. Кээ бирлер жазып алып жаттап алат, кээ бирлер мынтип алат. Даярдануу ошол биринчиден Тоголок молдо атабыздын өмүр баянын билүү, Айтыш фонддун кандай Кыргызга кандай чоң тоо көтөргүс бир чоң жакшы нерселерди кылды да. Айтыш фондун ошо түптөгөн Шернияз агабызга рахмат биринчиден. Көптөгөн акындар чыкты, ошолорду биринчиден билип, анан ошолор жөнүндө талаш тартыш. Эки акындын устатыбыз Раматылык Элмирбек Иманалиев бул айтыш эмне десе эки акындын баарылашуусу деген жакшы сөзү бар. Ошол эки акындын ою бири-бирине төп келип, күнгөй тескей болуп тартышып. Эми айтышта кээ бирде мисалы бирин-бири мактап дагы айтышкан айтыш болуп калат. Кээде бири-бирин какшыктап дагы, кээ бирлери мындай сахнанын ичинен баягы көрүп отурган эмелер бул экөө урушуп атат дегендей да ойдо калган айтыштар болот. Эки анжой жарата турган учурлар да болот экен да. Бул эми айтыш негизи өзү кызык нерсе да, кызык нерсе. Буга кыйын да, сөз менен айтып мындай жеткирүү кыйын да. Анткени ар бир адамдын табияты ар башка. Ошол эле учурда жакшы адам бул да мындай сөз чыкпаш керек эле деген адамдан эл күтпөгөн, жубу ойлобогон сөздөр чыгып кетиши мүмкүн, ар кандай болот.
негизи 3-чү орунду алып турсуз, анан бул сиздин канчанчы сыйлыгыңыз? Бул эл аралык чоң республика айтыштан биринчи жолу. Мындай жөнөкөй айтыштардан болуп жүрөт. Терме санат, Манаста айтып, мындай кичирээк, мындай даражасы кичирээк сыйлыктардан орун алып жүрөбүз. Анан бул эл аралык, республикалык айтыштан биринчи жолу болду. Финалга чейин келип эле кулап калчубуз. Буйрук деген ушул экен, чындыгында. Дал ушул жерден биз жалпы журтчулук деле назар салып бардыгы көп болсо керек. Ушул республикалык деңгээлдеги айтышта сиз баягы Кыргыз элине таанымал, жергебиздин 7 дубанына төкмөлгөнөрү менен таанымал улуу устаттардын катарын толуктап жүргөн инсандар менен баягы жүп болуп чыгып калган учурларыңыз болду. Ошол учурдагы сезимдериңиз кандай экен? Баягы бир убакта кыялдарыңыздар болсо керек, ушул улуу инсандар менен пар келип айтышка чыксам деген. Мындай кыял ар бир адамда болот негизи. Улуу кишилер менен айтыштан биринчи сүйлөшүп салам бергенде толкундануу болот да, эң биринчиденчи. Анткени биз ошо айтыш фондуна жаңы келгенде ошондой учурлар болгон. Чындап эле бир кайсы жылдарын эсимден чыгып кетти. Жеңишбек агай менен, Жеңишбек Жумакадыр агайыбыз менен да бир жүп болуп чыккам да. Анан толкундо болгон да. Ошондой болот. Эми айта берсе кыйын нерсе. Негизи бак дагы бир суроо да, анан оңтойсуз, ыңгайсыздык жаратпаса, эң баалаган төкмө акыныңыз ким? Мисалы, мен ушундай төкмө акын болгум келет деп өзүңүз бак аны көрүп, баалап, ушинтип жүргөн акыныңыз ким? Эми баягы акындардын ар башкача сыпаты бар. Кээ бирлери кара жаак деп коет. Мисалы, Калык атабыз кара жаак болгон, күпүлдөтүп, токтой нөшөрлөт айта берген. Ал менен күнү түн айтышкан акын чарчап калган да. Жеңижок атабыздын өзгөчөлүгү ушундай философиялык ойлорду камтып, ааламды бүт жуурулуштуруп айткан. Арстанбек атабыздын алып саптары бар. Мисалы, том коруп тоону буссаң да кашыгың көлдү сусса да деп. Оозуңдан чыккан кегиңден зоо куланып учса да, эл менен сен бийиксиң. Элден чыксаң кийиксиң деп да. Ушундай саптар бар. Эми баягы мен баалаган акындар көп эле. Анан муну баалайм, тигини баалайм деген өзү туура эмесирээк деп ойлойм да, мен жеке өзүм көз карашым. Анткени ар бир акындын өзүнүн артыкчылыгы бар. Эми баягы жигитке 70 өнөр азды кылат дейт эмеспи кесиптеш? Андан кийин ушул акындан дагы башка сырткары дагы кандай өнөрлөрүңүз бар? Балким Манаста айтыбыз. Оонду ырларды дагы ырдайсызбы? Оонду ырларды да ырдап калабыз. Демек көп кырдуу талант десек жаңылышпайт. Ырдап калабыз деп калбадыңызбы жогоруда? Анан кийин бизден телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы бир балким жагымдуу чыгарма окуубуз келип атат. Сиздин өзүңүздүн комузуңуз менен жагымдуу чыгарма аткарып бере аласызбы бизге? Жагымдуу чыгарма аткарып деле беребиз. Кайсы чыгарманы аткарып берейин деп турасыз эми? Жанагы акындардын тер жайлактагы тамашасы деген кичине үзүндү аткарып берейин. Жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө таңкы маанай болсун деп Тер жайлак деген кетмен төө азыркы Токтогул өрөөнүндө Тер жайлак деген жайлоосу бар. Аябай мал бакса, малга дагы ылайыктуу жер. Мен аны бир эле жолу көрүп келгем. 4 жыл мурун көргөм, биринчи жолу. Мага да жаккан аябай. Ошол жакта бир чоң той болот. Той болуп, тияктан Жумгалдан, Нарындан, нар жагы Таластан, Аксыдан, түштүк түндүктөн көптөгөн чыгармачылар, акындар дагы келет, адамдар келет. Ошондо байманаттар дагы келет. Анан Жумгалдан Осоке бий деген бий келген экен. Анан ага жарчылыкка ошол тойго Токтогул атабыз, Эшмамбет атабыз, анан аларга шакирт болуп жүргөн Коргоол атабыз барып
башында Токтогул атабыз менен Эшмамбет атабыз бир сыйра элге жар чакырып, ырдап, нар жакта ат бастырып жүргөн дейт. Бер жакта Коргол атабыздын айтышы боюнча алардын атын тушап, жанында дәвір бала бар экен, кичирээк бала экен. Анан ат тушап атса эле бирөө келип, "Эй, жаман ит эшикке үйүр" дейт. "Сен ары бери тигилердин аркасында жүрө бербей, тиги дөбөнүн үстүндө ак боз үйдү көрдүңбү? Ошол боз үй Жумгалдан келген Саяк Осокеби дегендин бийинин боз үйү. Ошол боз үйгө барсаң, Осокеби өзү 63-тө. Кашымкан деген аялы бар, жаңалган токол, ал 16 жашта. Ошону барып тамашалап ырда" дейт. Бали. Анан баягы бала да тартынбай эле анан Коргол атабыз барып ак боз үйдүн маңдайынан шыкалап бер жагынан караса, оозун түрүп койгон экен боз үйдүнчү. Анан кудум атасына эркелеген кызындай болуп, баягы Кашымкан оң тизесинен сол тизесине өтүп, сол тизесинен оң тизесине өтүп, сакалын уйпалап ойноп отурат дейт. Анан ошондо Коргол атабыз комузун ала коюп эле тамашалап ырдап келет экен. Анда деп турганычы. Ак кайын кара тал болду, ак марал колду мал болду, 60 жаштан осо кем, ашканын алганын Кашымкан болду, кулан өг аткан таң болду, куюнда барты чаң болду, куудай сакалагында куулашып ойноп жаныңда курдашың Кашымкан болду, кар ойдун ичи кар болду, кашаттын асты жар болду, карылык каршы жетерде, кайран жаның кетерде, караң күнгү күнүң курусун, Кашымкан сага пар болду деп, ой деп баягы жерден Коргол атабыз ырдап атканда эле нар жактан Токтогул атабыз менен Эшмамбет атабыз ой Осокебийге тийишип бир балеге калып, баарыбыздын жигиттерине көгөндөтүп байлап сабап жүрбөсүн деп, анан тигилер аттарын желдирип бастырып келип калат экен. Анан баягы тамашага салып кетет экен. Осокебийдин ачуусуна тийип албайлы деп Токтогул атабыз баштапчы. Балам Коргол билбейсиң, башаламан сүйлөйсүң, пер кызындай буралган береги Кашымканды ким дейсиң десең, анда Эшмамбет. Иним Коргол билбейсиң, илбериңки сүйлөйсүң, илбесиндей керилген береги Кашымканды ким дейсиң десең, анда током. Кымызга кушкон шекерсиң, кызыткан кепти сезерсиң, кымызың кермек Кашымкан, сен өзүң кыйналып жүрүп өтөрсүң десең, анда Эшмамбет. Самалга кушкон шекерсиң, санада кепти сезерсиң, самалыңо кермек Кашымкан, сен өзүң саргайып жүрүп өтөрсүң деп ошентип тамашалашкан экен. Терең ыраазычылык билдирели. Баягы Санбин деген санжаралуу кыргыздын тарыхына бир кайтарып, бир көз чаптырып келди окшойт, аздыр көптүр болсо да. Анан баягы дал ушул жерде кече жакында эле алган сыйлыгыңыз ушул акындык өнөрдүн аркасынан келип аткан соң, ушул акындык төкмөлүк өнөрүңүзгө басым жасагыбыз келип турат. Ушу деги эле төкмө акындыкта өзүңүздөрдү баягы эргүү алып, жаңыланып туруу үчүн, алдыга умтулуу үчүн баягы айтылат эмеспи, ар кесипте 99% эмгек болсо 1% талант деп. Анан сиздер баягы алдыга умтулуу үчүн өзүңүздөрдү кандай аракеттерди көрөсүздөр? Балким китеп окуйсуздарбы же? Китеп окуйбуз, тарыхтарды, адабият, баардык эмне китеп болсо, ошо китептердин баарын окуп, түшүнүп, аракет кылабыз. Негизи кайсыл жанрга көбүрөөк басым жасайсыз? Мисалы жогоруда айтып калбадыңызбы? Калыгул ата тигил бул мисалы филология же болбосо философиялык жактан кыйын болчу, же болбосо муну камтый кеткен, тигини камтый кеткен. А сиз кайсыл тарапка негизи көбүрөөк басым жасап айтасыз төкмөлүктө? Баягы биз дагы окуй турганыбыз, быша турганыбыз дагы алдыда. Анан негизгиси ошо тарыхтарды, элибиздин тарыхын
анан адабиятчылардын адабий китептерин, поэзия жазган акындарыбыздын поэзияларын окуйбуз. Анан баарынан тең баардыгын бириктирип, аралаштырып, мындай айтканда майын чыгарганга аракет кылабыз. Деги эле акын баягы төкмөлүгөнөр акындар көргөнүн айтат, төгөт, жазат эмеспи? Сыңарындай биздин дагы да болсо ошол мейманыбызга эргүү каалайлы деги эле айтып өтсөңүз, ушул төкмө кесе төр бошот туурасында кеп козгосок. Ушул топко качан келип, ал жерден кандай эргүү алып, кандай устаттарды таап алдыңыз? Сиздин чыгармачылыгыңызга кандай таасир этти? Эми баягы биз биринчиден ошо устат жагына келгенде, бул устат десе эле оозуңа ыр салып же жанынан чыгарбай ичип жүрө берген заман эмес азыр. Анткени негизи эле ошондой да. Мен устат деп жакшы өзүндөн улуу байкелерибиз бар, агайларыбыз бар, ошолордун жакшы сөздөрүн алып, ошолордун жакшы жактарын алып, ошолорду устат катары көрүп, кыргыз элибизге белгилүү акындар, ошо Раматылык Элмирбек агай баш болгон, Амантай агай, Жеңишбек, Аалы байке, Азабат байкелер, ошолордун мындай жакшы жактарын алганга аракет кылабыз. Деги эле ушул чыгармачылыктагы алдыдагы пландарыңыз менен бөлүшүп өтсөңүз, кандай мына жаз мезгили келди, жаз мезгили айрыкча ушул чыгармачыл инсандарга жаратылыштын көрктөнүүсү, жамгыржыттуу көчөлөр бир өзүнчө таасир этип турат эмеспи жан дүйнөсүнө? Эргүү ала келип, анан ушул жаздын келиши менен сизде дагы кандайдыр алдыга койгон жаңыча пландарыңыз болуп атабы? Ошолор туурасында? Кудайым буйрса, мына жаз келди. Жакында орозо башталат. Орозо кармайбыз Кудайым буйрса. Анан ушу жаздын келиши менен жакында ошол өзүбүздүн айлыбызга барабыз деп атабыз. Эртең бүрсү күнү барабыз. Куда ошо Тогуз-Торго Казарманга концерт коюп келебиз. Жеке өзүбүздүн ошол айылдан чыккан спортсмен, ошого карата акындар да бар. Ошолор менен аралашып ийгилик жараткан инсандар менен биргеликте. Негизи бизде дагы убакыт учкан куш экен, агай. Сиздин келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Учурдан пайдаланып, алыскы Тогуз-Торого салам жолдоп, эркин микрофон берели. Же комуз менен эле айтасызбы? Төкмө келсе төр бошот деп жогоруда кеп козгоп калдык чынында. Сүйлөгөндөн караганда ырдаган оңоюраак сезилип атат магачы. Чындыгында көпчүлүк жерден баягы ырчы келсе ырдатып, бийчи келсе бийлетип, анан төкмө келсе кантип төктүрбөйбүз. Кайырбек менен Гүлайым тоодой болсун бактыңар. Мага бере турган эң сонун суроолорду да таптыңар. Анан уйку сурап келгемин умаштай көздүң аштыңар. Оостогуң алтын шилекейлерди чачтыңар. Ал эми мынакей жаз мезгили келди деп, жазды айткың деп белгилеп, жаз жарыш деген макал бар, агайын тууган эл билет. Жаз келгенде билебиз, жер бетине жан кирет, келген куштар келишет, бактар болсо чынында бажырайып гүлүн төгүшөт. Мынакей кара жердин ичинен курт кумурска чыгат кен, ал эми кара жердин үстүндө кулунтайлар туулуп, алардан ойноп турат кен.
Бул дагы Кудай Тааланын ушундай берген жаратылышы. Аны кантип танабыз? Жаратылышты адамдар биз каяктан чанабыз? Бир келген ушул жашоодо мына биз дагы жанды багабыз. Эң негизгисин айтканда эсен болсун жаныбыз, бекем болсун деп тилейм. Жаштарыбыз, каарыбыз Кудай Таалам кут кылган. Мынакей жакшың өтүп жатпайбы? Азыр жаңыдан келген таңыбыз 3 күндөн бери күпүлдөп, асмандан түшүп дүпүлдөп, жамгыр дагы төктү го, кара жердин бетине нөшөрлөп дагы кетти го. Ушул жамгыр буйруса кут алып келсин элиме, кут алып келсин жериме. Анан силер дагы өкөңөр, сөзүмдү, көңүлдү дагы бөлдүңөр, төгүп жаткан сөзүмө. Ооба казармандың айтканда, буйруса эртең бүрсү күндөрү казарманга барабыз. Ал жактан дагы буйруса элген обон салабыз, эл батасын алабыз, комуздуубузду чалабыз, калк батасын алабыз. Анткени аталар күтүп атпайбы, апалар күтүп жатпайбы? Ал анем калк алдында чыкканда какшап калыктай мына кадырлуу сөз кантип таппайлы. Ал эми эфирге келгенден кийин убакыт деген аз экен, бирок ырларыбыз саз экен. Убакытты биз дагы пайдаланып калалык. Убакыт берип турганда эл менен амандашалык, эл менен саламдашалык. Айланайын калайык буйруса мынакей эми жана кымбатчылыктар жок болсун, бизде жакшылыктар көп болсун. Бензиндин баасын карасак, ой 46га жетти го, үстүлөп эле кетти го. Ал эми ун дегенди айтканда 1800 сом болду дейт. Алда бирөөлөрдү сойду дейт. Ал эми майдын баасын алганда баягы 80 сомдук майларың, 100 сомдон болгон чайларың, алар бирөөсү болсо карасак 150дөн өткөндө 200ге жеткенде чиркин элимде болдуң арманың. А бирок эми кымбатчылык негизи бул дагы Кудай Тааланын сынагы. Албетте эң негизгисин калайык жакшылык, ошол жашоого жалпыбыз көңүл буралы. Ушундай ой кымбатчылыктан Кудай колдоп калкыбыз аман эсен чыгалың. Терең ыраазычылык билдирели. Таң эрте ушундай өнөрүңүз менен биздин жалпы көрүүчүлөрүбүзгө жакшы, жагымдуу маанай тартуулап бергениңизге сизге дагы да болсо чыгармачылык ийгилик каалайлы. Бар болуңуз дал ушул төкмөлүктү дагы да болсо өркүндөтүп, баягы дагы да чоң деңгээлдеги биринчи орундарды, гран-прилерди багындырыңыз дейли. Төкмөгесе биз ар дайым төр бошотуп берели. Чоң рахмат билдиребиз. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто дагы бир жолу Тынчтык Эсенбай уулу болду. А биз болсо көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз.